Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн 1-сентябрь билим күнү. Бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбызга сүйүктүү окуучуларым кош келипсиңер. Сабагыбыздын темасы сүйүктүү Кыргызстаным. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты билим күнү сүйүктүү мекенибиз тууралуу маалымат аласыңар. Мекенди сүйүүгө, коргоого, патриот болууга тарбияланасыңар. 1-сентябрь күнү бардык мектептер өз эшигин ачып, бардык окуучуларды өз койнуна алчу күн. Бирок бүгүнкү кырдаалга байланыштуу биз аралыктан окуп жатабыз. Эч бир илдет биздин окуубузга тоскоол боло албайт. Аралыктан окуу менен алдыга жылабыз. Кымбаттуу мугалимдер жана сүйүктүү окуучуларыбыз, силерди жаңы окуу жылыңардын башталышы менен чын дилден куттуктайбыз. Билим күнү бардык кыргызстандыктар үчүн жакшы башталыштардын, ачылыштардын жана ийгиликтердин символу болуп калды. Илим билимдеги ийгиликтер бул Кыргызстандын келечеги. Билим күнү жөн гана майрам эмес, ал ийгиликке жетишүү үчүн тынбай эмгектенүү, өмүр бою өзүн өзү өркүндөтүүнүн үстүндө иштөө зарылдыгын эске салуучу улуу күн. Кыргызстан биздин сүйүктүү мекенибиз. Ал дүйнөдөгү эң кооз өлкөлөрдүн катарына кирет. Кыргызстан, Тажикстан, Кытай, Казакстан, Өзбекстан мамлекеттери менен чектешип турат. Борбор шаарыбыз Бишкек. Бишкекте көз жоосун алган чоң имараттар көп. Биздин мамлекетте ар түрдүү улуттун өкүлдөрү жашашат. Кыргызстан 7 областтан түзүлгөн. Чүй обласы, Талас областында Манас атабыздын күмбөзү жайгашкан. Жаратылышы Кооз, Нарын областы. Ысык көл областы. Кереметтүү Ысык көл көлүбүз менен дүйнө жүзүнө белгилүү. Ош областы. Ал жакта Айтылуу, Сулайман тоосу жайгашкан. Жалал Абад областында кереметтүү Сарычелек көлү, жаңгактуу Арсланбаб токойлору жайгашкан. Баткен областында дүйнө жүзүндө сергек кездешүүчү Айгүл гүлү өсүп турат. Биз Баткен областына караштуу Лейлек районунда жайгашканбыз. Лейлек району тоолуу, климаты ысык аймакка кирет. Лейлек жергесинде бардык мөмө жемиштин түрлөрү, жашылча жемиштердин түрлөрү өсөт. Эли дыйкан чарбачылыгы менен, мал чарбачылыгы менен алектенишет. Ошондой эле биздин энелерибиз соккон лейлек килемдери дүйнөгө белгилүү. Лейлек эли майрамдарда, той маарекелерде ар түрдүү улуттук оюндарды уюштуруп турушат. Лейлектен чыккан биздин улуу инсандарыбыз бар. Аларды айта кетсек, Исхак Разаков. Анын биз үчүн айтып кеткен "Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот" деген сөздөрү ар дайым биздин жүрөгүбүздө сакталат. Ошондой эле Советтер Союзунун баатыры болгон биздин чоң атабыз Самат Садыков. Биз анын ысмын алып жүргөн Самат атындагы орто мектебинде билим алып, тарбияланып жатабыз. Силер өз мектебиңер менен ар дайым сыймыктансаңар болот. Кыргызстандын кайсы аймагында жашабайлы, мекенибизди сүйүп коргойлу.
Кагылайын, Кыргызстан кагылайын, кайраттанып карооңду жаңылагын. Каным жаным дартыңа шыпа болсо, канатыңды сунмага дарылайын. Бишкек үйүм, чүй жүрөгүм көлөнем, баткен талас ошум менен көбөйөм. Нарын менен кан тамырым бойдогу, Жалал-Абад бир тарабым жөлөгөн. Элеп бүткүл, Орто Азия айдыңын, мекендегем, билбейм бирок кайгылым, бүлүнбөстөн, калган бүгүн каректей, бүт Кыргызстан менин бактым, байлыгым. Айланайын, Кыргызстан, айланайын, аска тоңду кучактап аймалайын. Өчө көрбө, картадан өчө көрбө, катарың түк бузбасын, тамгаларың. Көчмөнмүн да дүбүртүн угулат, көл, тоо, тала көзгө тааныш урнат. Керек болсо бүт Азия мен үчүн киндик каным тамган жердей туюлат. Мекеним менен Кыргызстан! Мектебим, аяулы мектебим, өз